Мурдагы жетекчи эмнеге кармалды? Мамлекеттик ишканалардын биринин мурдагы директору кызмат абалынан кыянат пайдаланууга шектелип кармалды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, өткөн жылы аталган ишкана чет өлкөлүк фармкомпания менен дары жана медициналык буюмдарды сатып алуу үчүн $1,349,000 келишим түзгөн. Бирок текшерүүдө дарылар бажы жол жоболорунан өтпөстөн Кыргызстанга алып келинип, кийин кошумча баа менен саламаттык сактоо уюмдарына сатылганы аныкталган. Ал эми дарылардын алымдары республикалык бюджетке түшпөй калган. Мындан тышкары муктаждык болбосо да кымбат онкологиялык препараттар сатып алынып, аудит учурунда алар 1 жылдан ашык кампада турганы белгилүү болгон. Министрликтин айтымында рак менен ооругандарга сатылган дарылардын сапаты тастыктамадан өтпөй, дарылоого ылайыктуулугу текшерилген эмес. Ошондой эле шектүү кымбат дарыларды тиешелүү документтери жок кампадан алып чыкканы кабарланды. Бул иштерден улам мамлекетке $26,848,000 сом зыян келтирилгени айтылды. Бул факт боюнча кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди.